Soğuluktardın her oyunu gök börü, toptu jarıp boldu mına gök börü. Bir günde gör, ertengele salt bolot, büt düydölük gök börünü ötkörü. Gök börü, gök börü, gök börü. Мына ошонтип биздин эки командабыз оң жака жана сол жака тизилүү көрүп атасыңар. Кызыл формадагы оюнчулар бул бөрүлөр командасы, жашыл формадагылар бул аракет командасы. Эми эки командада кимдер ойнойт? Мен оюнчуларды айтып кетейин.
Hareket командасында Шекетов табылды, Жапаров Улан, Алсейітов Анарбек, Алсейітов Мирлан, Шекетов Ермек, Есенбай Бекболсун, Борбуш деп қояуыз, Бешкемперов Бақыт, Субанқұлов Құдайберген, Мусаев Урмат, Соорбеков Ильяс. Команданың начальниги Чокубаев Эдил. Әлемі бөрілер командасы ГУВД Бишкек шаардық іштер башқармалығы. Бөрілер командасы Бекбердинов Эмиль, Ноғоев Макен, Османалиев Жолдош, Ажығулов Тоқо, Саманчиев Радмир, Насакеев Улан, Есеналиев Алтынбек, Сраженов Мирлан, Қошшығулов Самат, Есеналиев Айбек. Команданың жетекшісі Қанғантиев Молдомуса, жана Қубатов Қаныбек. Тренер Қубатов Қаныбек. Секундомерлеріміз даяр, алғашқы секундалар кетті бұйырса, мына бүгінгі ойында 7-ші президенті кубокты қайсы команда алып кетеді. Бұйырса, аны да көрербіз. Азыр болса ойындың алғашқы башталышы. Бұлақ жерде екі командардың бірі-біріне тең келген ойыншылар білесіңер. Қанша жылдан бері бұларды көріп жүресіңер. Hareket командасы тақымға басты, сол тақымда Hareket командасы чабуылда 4-ші номердегі ойыншы Құқу Құдайберген Субанқұлов. Еме ойыншыларды атынан айтсақ көбі танымайды. Құдайбергенді Құқу деп еркелетшет. Құқу 4-ші номер. Шекетовқа өткөріп берген екен, бірақ Телекке қаршы аут болып қалды. Бұлақты ортаға ташташат азыр. Жекеме-жеке. Ереже бойынша Бұлақтың салмағы 25 килограммдан 35 килограммға чейін болуш керек. Бұлақты жардамшылар қарабайсыңар бі? Негізі ереже бойынша Бұлақты шығарған команданың ойыншысы ап келіп ташташ керек. Бұлақ кімнің болында болса, ошолар ап келіп таштайды. Жекеме-жеке. Мусаев Урмат 8-ші номерді Harекеттің ойыншысы, жана 10-ші номердегі Сраженов Мирлан. Мирлан менен Урмат азыр өкө жекеме-жеке тегерек айлампада кимисегим кетет азыр көрөбүз буюрса. Урмат ыңгайын таап. Урматтын минген аты Торпеда деген минген аты Торпеда. Сраженов Мирлан Hareket командасының ойыншысы. Hareket кылып аткан көрүп атасыңар. Бұлақ болса жерде. Урматта ыңғайын таппай атат. Мирлатта ыңғайын таппай атат. Азыр көрөбүз кими силип кетет. Жетти Мирлан. Мирлан алды Hareket командасының ойыншысы. Алдаға түгүнөй. Жакшы эле көтөрүп чыкты эле, бирок Телекке каршы шыпырылып түшүп калды. Улак жерде. Қайра жетті. Hareket командасы қайра жетті. Hareket командасы 8-ші номердегі ойыншы Улан. Ой, кешіресіздер. Бөрілер командасы 8-ші номердегі Насакеев Улан. Уланда бөрілер командасы чабуылда. Улақ жерде. Бұлақтың салмағы егерде тақтап айта тұрған болса 32 килограмм 700 грамм. Бұл оңай салмақ емес. Бұлақ жерде. Ортадағы башқы қалыс, ел аралық даражадағы қалыс Бектұрғанов Асан.
Улак ортого ташталып атат. Кайрадан жекеме-жеке 2 oyuncu чыгат. Азыр ким чыгарын көрөбүз. Onuncu номер ошол эле Сраждинов Мирлан менен Мусаев Урмат. Урмат аракеттин oyuncusu. Мирлан Бөрүлөр командасынын oyuncusu. Ол дагы түгүнай. Мына мен мүмкүнчүлүктөн пайдаланып шашпайт. Ой, каяка шашып атасың? Кояй деген киши жок. Мирлан ол дагы түгүнай. Кээде ушундай бир копол жаңылыштыктарды кетиришет, шашып кетишет. Көрдүңөр, өзүңөр күбө болдуңар. Мүмкүнчүлүктөн пайдалана албай калды. Мирлан бар екенсің о? Аттың қара күшіне салдырмай бар. Ойындың ережесінде. Бұлар улаққа жанталашпай еле өзлерінше жырға ойнап ашат. Мусаев Урмат. Аракет командасының oyuncusu жана Страждинов Мирлан. Белгилүү бир мөөнөттө эки oyuncu ийгиликке жете албаса, oyuncular көкбөрүчүлөр алмашылат. 11-ci номер кирди. Бөрүлөр командасының oyuncusu Кушчугулов Самат. Самат менен Куку 4-ci номер. Улақты ортого жылдыралы деп атышат. Туура түшүнгүлө. 6-cı минута, 1-ci бөлүмдүн 6-cı минутасы. Туура убакыт болсо өтүп атат. Мына рахмат Асан Бектурганов Асан, башкы калыс. Мудагы убагында көкбөрү тартып жүргөн жигиттерибиздин бири. Эки команда тең абайла ойнап атышат, байкап атасыңар. Себеби президенттин кубогун ким эле жеңип алгысы келбесин, ошого болгон абайламай, аңдышмайлар, жанталашмайлар, аттын күчүнө салмай, эпте улакка жетип тайгазанга ыргытсам деген гана далалат. Эки командадан уку жете албай калды. Тилекке каршы сол жагынан эңкейди эле. Самат ыңгайлуу турат. Артыңды кылчактаган эмне? Эңкей! Хоппа! Бөрүлөр командасы Самат Кушчугулов. Чабуулда Бөрүлөр командасы. Сол такымга басып бараткан. Самат оңдон атат, оңдон буру тизгинди. Ойнот. Өткөрүп берсем деп атат окшойт улакты. Кайран эмгек, улакты мүмкүнчүлүктөн пайдаланып Куку илип кетти. Көрдүңөр, Кукудагы чыкты. Суу жок улак жерде. Тилекке каршы Самат бир жакшы мүмкүнчүлүктү пайдалана албай калды. Көрдүңөр. Эң сону мүмкүнчүлүк болду эле. Кайран эмгек. Улак жерде сүрмө топ, кимиси эңкей болар экен, азыр көрөбүз. Эреже боюнча оюндун жүрүшүндө алмашуулар боло берет. Тез ортодогу гана чийинден чыгат алмашуу. Улак дагы эле жерде эки команда тең жан үрө ойноп атканын көрүп атасыңар. Калыс Бектурганов Асан oyundu токтотту. Улак азыр ортого алып келип ташталыш керек. Oyuncular, көкбөрчүлөр. Улакты алып келип ортого чыштап койгулачы бирөө.
Börlör komandasının özlerinin Guvudi Bişkek'ten Börlör komandasına bulardın akçalay jardamı var bilesinger. Har bir ırgıtılgan ulaka 2000 somdon Moldo Musa Konkantiyev'ten getip turat. Har bir ulaka 2000 somdon. Sebebi bul prezidentlik kubokı olgan finaldık oyunlar. Oşun üçün akça ekese göveydi. Buga çeyin 1000 somdan bolup kelgen bolsa Moldo Musa Konkantiyevich hazır 2000 somdan Börlör ugatasыңар be. Oşontu bulak jerde Börlör komandası jet alбай kaldı dağı. Hareket komandasının oyuncusu ulaktı, sol takımga baş bastı. Hareket komandası çavuldu. Musayev Hurmat çavulda. Musayev Hurmat Börlör komandasının Taygazan janında. Börlör jantalaşıp Taygazandan sürüp çıkarıştı okşaydı. Hurmat ortada kalgan. Hurmat. Жоқ, Hurmat'a men güçlük berбей atышат. Көрүп атасыңар, Hurmat. Сурулуп чыкты. Экөйлөп ыргычы мүмкүн жоқ, сол такымда болуп калды. Ыргыт албайбы, жетишеби экөйлөп. Жоқ, жетишпей калды дагы эле Hurmatты Börlör сүрүп чыгарайды деп атышат окшойт. Экөйлөгөнү карышты окшойт. Hareket komandасы чабылды. Otanın görü joldoş yolu aldı mı? Emil Bekbercanov. Emil Nogoyev Marlis. Börlör komandasının oyuncusu Nogoyev Marlis tepte bastığa sürüp çıkar almaya atışat. Dizginden tartıp olsa dağı ketti Nogoyev Maken. Çavulda Börlör komandası. Hareket komandasının Taygazanına жетişti. Hareketin bir oyuncusu ulaka javıştı, çıkarбай, жылдырбай turat. Maken'di görüp atasыңар. Çıktı. Жоқ, кайра ortada. Kayır ortada kaldı. Jantalaşıp atkan Nogoyev Maken. Börlör komandasının 2. nomerdeki oyuncusu. Taygazan'a eptip jetsem de atat. Жылдырып içti kayra. Жылдырып içti. Hareket komandasının oyuncuları julup ketti ulaktı. Hareket komandasında emne kılıp julup ketti. Baykabayda kaldık hareket komandası. Çavulda hareket komandası Taygazan'a vurup aratkan 7. nomerdeki Alseyitov Mirlan. Biroq Mirlan'a çapkeni de javuşup aratkan Börlör komandasının 8. nomerdeki oyuncusu Nasakeyev ulan. Ay aldağa tügüne şunday bolot emne kılabız. Ulaqtın salmağı men ayttım 33 kilogramga çeyin. Bugünkü oyundagısı oşon üçün salmak oңой эмес. Kançalık algam Жақшы алды Börlör komandasının oyuncusu. Ulaq jerde Esep hazırınca açıla elek 0-0 boyunca iki komanda teң jantalaşıp hareket kılıp atat. Biroq hazırınca biri dagı ийгиликке жетишелек. ийгиликке жетишебиz деп jantalaşkan iki komanda hazır kандай болот көрөбүz. Вакыт болсо 13. минута бүтүп 14. минутаны көздөй жыла баштады. Iki komanda teң ойнап аткан oyuncular көкпөрчүлөрдүн баары ушунчалык күчтүү жигиттер. Барыбыз канча жылдан бери көрүп жүргөн жигиттер. Hareket komandasının oyuncusu takımga bastı görüp atasыңар. Hareket komandasının oyuncusunda ulaq. Hazır surulup çıkalabı, çıkalbayбы. Ay akırın. Mına mındaylardağı bolu beri. Turguzup koygula.
Ат тура албай калды окшойт. Мындай нерселер оюнда боло берет. Бизде мындан дагы катуу болчоп койгула, сүрөп койгула. Көрдүңөрбү? Эчтеке болбогондой гана кайра туруп атына минди. 6 номердеги оюнчу, аракет командасынын оюнчусу бул Соорбеков Ильяс болчу. Улак жерде. Белгili bir mönöttө аттарды кыйнабай ортодогу калыс улакты азыр ортого таштатат. Өзүңөр билесиңер, урматтуу күйөрмандар, мына көк бөрү ушунча канча жылдан бери түптөлүп жүрүп отуруп, мына ушунчалык бир бүгүн кубана турган иш болуп атат. Канча жылдан бери ушул көк бөрүнүн күйөрмандары жыл сайын көбөйүп, мына өреки биздин Ак Булат майданына толуп кетип атат. Каалоочулар көп. Көрөбүз дегендер көп, ар көз, бер көз толуп турганда биз дагы абдан сүйүнүп атабыз. Бул нерсеге оңой менен жеткен жокпуз. Канчалык кыйынчылыктар менен мына ушул күнгө жетип, буюрса элибиз үчүн ата бабадан калган эрендердин эроюну көкбөрүнү мына ушул деңгээлге жеткизгенибизге мен сүйүнүп атам. Алларды кимдер жеткирген, ушу көкбөрүнүн башында кимдер турганын мен буюрса анан убакыт болуп калса сиздерге кенен кесири айтып бергенге аракет кылам. Азыр болсо ортодо эки оюнчу жекеме-жеке оюнда. Онунчу номер Страждинов Мирлан жана Мусаев Урмат. Урмат менен Мирлан. Онунчу номер Мирлан менен Урмат. Экөө тең бирин жакшы билет, биринин ыкмасын бири жакшы билет. Урмат жетти, көрдүңөр кандай мүмкүнчүлүктөн пайдаланып тилекке каршы улак жерде колдон шыпырылып түшүп калды, көрүп атасыңар. Мага мына биякта буюрса жакшы жаңылыктар келе баштады. Урмат алды Мусаев. Урмат сол такымга басты. Аракет командасы чабуулда. Аракет командасы бөрүлөрдүн тайгазанын көздөй жанталашып баратат. Бирок бөрүлөр токтотту жолдон. Ох атаң бөрү карагылачы. Ой, мына таймаш, мына тартыш. Аракет командасы Мусаев Урмат эптеп чыкты. Ыргыталбай аз көрөбүз. Такымдан улак чыга элек. Тилекке каршы аутка чыгып калды. Эми келечекте буюрса бизде бир топ иш пландар бар. Мына өреки Ак Булат майданынын туурасын кичине бир чийинди дагы чоңойтсокпу деген ой бар. Себеби туурасы кичине кыскараак болуп атат. Өзүңөр байкап атасыңар, аттын арышы чоң, бат эле аутка чыгып кетип атат. Оюндун темпи жоголуп кетип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар. Буюрса бул дагы бир ишке ашып калар. 4 номердеги оюнчу бул Субанкулов Кудайберген. Куку, эңкейип аткан Куку. Кукуну мүмкүнчүлүк бергей сүрүп чыгарган Кушчугулов Самат. Кушчугулов Самат Акбоз менен ойнотуп аткан. Самат азыр ыңгайын тапты. Сол жагынан кетти дагы. Ох, чаңдан кармады дагы, көтөргөнүн карагылачы атаң бере. Шерекенсиң Кушчугулов Самат 1987 жылкы ойноп аткан көкбөрүчү жигитибиз. Эң жаштардан деп койсак да болот. 87 жылкы 19 гана жашта Бөрлөр командасында
Бөрлөр командасы өзлөрүнүн тайгазанынын тегерегинен айланып өтүп сурулуп чыксакпы деп амалдуулукка салып атат, көрүп атасыңар. Бирок аракет командасы тозду, чыгалабы, чыгалмай кетти, оң жагына өткөрүп алган экен. Самат кетти. Саматка жол ачып берип атат, көрүп атасыңар. Азыр ыргытка алабы, ыргыта албайбы? Мен өрттөнүп барам, мен күйүп барам деп айла жок кыйкырасыңда. Кудай ай, мына ушундайлар да болот, эмне кылабыз? Атаңдын көрү кичине гана ылдамдык тезирээк болуп калды. Акыркы секундалар 5, 4, 3, 2, 1, стоп. Жаза мамыда өзүңөр көрүп атасыңар. 2 минутадан кийин булар чыгат. Ага чейин 3-3 гана оюнчу ойнолот. Ортодогу башкы калыс, эл аралык даражадагы калыс Бектурганов Асан. Бүгүнкү күндө мына өреки оң жагыбызда жана сол жагыбызда крандардагы камералардын тартылып атканын көрүп атасыңар. Атайын Көкбөрү жөнүндө кино тартылып атат. Мына биздин Кыргызстанда буюрса биринчи жолу ушунчалык бир жогорку деңгээлдеги кино аппараттар менен жабдылган Айтыш фильм түзүлдү. Айтыш фильмдин жетекчиси Садык Шернияз. Улак ортодо эки команда тең жанталашып атат. Бирок бирөө дагы ийгиликке жете элек. Аракет командасына мен жаңылык айтып коеюн силерге. Эгерде кийин улак таштасаңар, Ата Мекен партиясынан силерге 2000 сом, Ата Мекен партиясынан 2000 сом сыйлыгы бар. Демек аракет кылышыңар керек. Ал эми бөрүлөргө болсо ар бир таштаган улакка мына ГУБД Бишкектен, Конгантиев Молдомусадан ар бир улакка 2000 сомдон кетип турат. Сүрөөнчүлөр болсо мага кабар берип тургула, мен айтып турам. Могу окшогон жигиттерди колдобогондо кимди колдойбуз? Карагылачы. Ата-бабадан келаткан эрендердин эр оюнун көрсөтүп аткан ушулар да. Кызык оюнду көрсөтүп аткан ушулар да. Мына ушул оюнду жоготпой бүгүнкү муунга жеткизип аткан ушулар. Эртеңки күндө өркүндөтө турган да ушулар. Ортодо 10 номердеги Бөрлөр командасынын оюнчусу Сраждинов Мирлан экөө алмашылды. Себеби белгилүү өнөттө алмашылат. Анда эмесе биякта жаза мамыда тургандары оюнчуларыбыздын чыгарына аз гана убакыт калды. Акыркы секундалар. Андрей, киргиле оюнга. Таку. Ортодо эки оюнчу жекеме-жеке, 4-чү номердеги оюнчу Субанкулов Кудайберген, Куку деп коебуз. Элдин баары эле Куку деп билет. Бул оюнчуну Кудайберген десек, бул ким деп тааныбай калышат. 11-чү номердеги Бөрлөр командасынын оюнчусу Кушчугулов Самат менен Куку. Самат алды, көрдүңөр кандай алды. Ай, бар экенсиң го. Атаңдын көрү аутка чыгып кетпесе экен. Ой, каттыгын ай. Эми аутка чыгып кеткени гана чатак болду. Ал улакты кайра алдагы ортого алып келип ташты. Кийинки буюрса эс алуу убагында бул жерде оодарыш тарттырсакпы деп турабыз. Силерди зериктирбеш үчүн урматтуу Көкбөрүнүн күйөрмандары, Ата оюнунун күйөрмандары, оодарышка катыша турган балбандар арка өзгө барып Эгембердиге жолуккула. Урматтууга ылайык калык, мен дагы бир нерселерди айтып кетейин. Оюндун жүрүшүндө мына өзүңүздөр билесиздер, жекеме-жеке тартыш болуп атат азыр. 10-чу номер Сраждинов Мирланды сүрөп чыгып аткан бул Мусаев. Урмат кара күчкө атынын кара күчүнө салып сүрөп чыгам деп аткан, бирок бир жакта көгөрүп жанталашып аткан Сраждинов Мирлан жанталашып камчышап аткан Мирлан, ат баты менен кошо капталдай тозуп аткан Мирлан. Бирок Мусаев урмат эч бир мүмкүнчүлүк бербей атат. Көрүп атасыңар өзүңөр.
Ay atаңның көрі, мына жекеме-жекеде ушуну айтыш керек, мына балбандардын тирешиде ушуну айтыш керек. Аттарды көрдүңөрбү, аттарынын амалдуулугун, аттарынын карылуулугун көрүп атасыңар. Жалаң мингендери кыргыз жылкылар, биздин кыргыз жылкылар. Oyuncular almaşıldı. 4. номер Кайрели Куку çıktı. Кайрели 11. номер Самат çıktı. Самат менен Куку. Bularda dağı katı tireşi olup ata. Tireşi menen 15 geçiresler 5 minut vakt öttü. İkinci bölümdün 5 minutası. Ketdi börüler ulağa jetti. Kuşçuğulup Samat. Aldağa tügünay. Bugün emnegedir oyun jakşı kızıbay atat. Iki komanda teң birin-biri аңды ойнап атышат, абайлап ойнап атышат. Азыр көрөбүз эми кандай болот. Мына ошентип бүгүн күнгө жеттик. Буюрса, мен силерге да кичине анча-мынча информация берип турайын. 2004-жылы Корея кинокомпаниясы кино тартып кетти телевизордон Көкбөрү боюнча. Италиянын фотокорреспонденти Стефания Турене Римде, Миланда фотокөргөзмө уюштурган. 2004-жылы эл аралык Көкбөрү Федерациясы атайын Көкбөрү журналын чыгарган. Эми биздин республикада негизи 800дөн ашык команда бар. Албетте, алардын арасында күчтүүлөр гана сурулуп чыкты, бирок жалпы 800дөн ашык команда бар. Эмелестетип көргүлө, ар бир командада 10дон ат болгондо канча көкбөрүчү бар биздин Кыргызстанда. Мыкты аттардын болсо баасы көтөрүлдү. Өзүңүздөр билесиздер, илгери момундай кыргыздын аттарын эч ким карачу эмес эле, бирок бүгүнкү күндө булардын баасы $10.000, $15.000 чейин жетип, мына Казакстан, биздин коңшулаш мамлекеттер ушу кыргыздын аттарынын баарын сатып кетип атышат. 2004-жылы ошол бизден алып кеткен аттар менен Казакстан командасы келип 2004-жылкы президенттин кубогун алып кетишкен болчу. 2004-жылы Федерацияда иштеп жаткан уюштуруучу жана чыгармачылар тууралуу мен айтып кетейин. Райхан Алканов авам бияка келип, азыр мага мен дагы жигиттерге акчалай демөөр көрсөтөм деп Райхан Алканов мына мага келди. Кетти! Бөрлөр командасы чабуулда 11 номер Мирлан. 11 номер Мирлан, Райхан жолдо кечиресиздер, жолдошто. Бөрлөр командасынын оюнчусу чабуулда. Эгерде азыр кайсы команданын оюнчусу биринчи улакты ыргытса, Райхан Алкановтан 2000 сом. Райхан абабыз дайыма келип ушундай жигиттерди колдоп жүрөт. Рахмат, Райхан абабыздай ушундай абаларыбыз болсо, могу окшогон жигиттерди сүрөгөн абаларыбыз көп болсо, могу жигиттер дагы буюрса астында далай кызыктардын баарын дүйнөдү дүңгүрөтүп таң калтырат го. Жолдош 3 номер, бирок жолдошко мүмкүнчүлүк бербей Аракет командасы тозуп койду. Тайгазанды жакшылап ойын катуу көрүп атасыңар. Жанталашкан гана көкбөрүчүлөр, жолдош такымга басып турат. Жулдуру бийбесе гана болду. Жолдошту Ратмир сүрөп чыгайын дедилер, Ратмирди жок, Ратмирди ортодон чыгарышты. Жолдош кайра жалгыз калды. 3 номердеги эң күчтүү оюнчулардын бири Бөрлөр командасынын оюнчусу Осмоналиев Жолдош. Аракет командасынын Тайгазанын жанында oyun жүрүп атат. Улакты такымга басып чыгарбай көгөрүп турган Жолдош, эптеп Тайгазанга жетсем деп жан талашып аткан Жолдош.
Temini atkan Joldoş, kamçını kırşat işlep turgan Joldoş, eköyle bir gıtsak bir dep turgan Joldoş, Radmir geçipeye kaldar jaktan gördüңөр. Radmir'ge mümkünçülük berbey. Hareket komandasının oyuncusu sürüp çıkardı. Joldoştu olsa arttı gözde kayra. Sürüp atışat. Oy 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 oyun katı. Joldoştu. Sürüp gitmey va sürüp geçti. Atandın göre. Atandın bana görmay azamat. Azamat barakensin gol. Dağa tügünay. Emgan tevz kayran emgek. Vay Osman Aliyev Joldoş'tan жақсы жылу aldı ele. Şekitov Ermek en güçlü oyunculardan biri Şekitov Ermek. Ortada Ulaqtaştaldıдағы jekeme-jeke taymaş 8-ci номерде ойнап атқан баяғы эле Мусаев Урмат жана 10-чы номердеги Сраждинов Мирлан ыңгайлуу турат, камчыны тиштеди. Эңкейсен билеп турат. Ортодо эки oyuncu Мирлан менен Урмат. Onuncu minuta. Kalay. 10. minuta. Ekinci bölümdün 10. minutası Tilek'e karşı jantalaşkan menen oyun emnegedir kızıbay atat. Andemese azır mağa bir jakşınakay жаңылык kelip düştü. Bizden Kırgız Respublikasının prezidenti Urmatlı Kurmanbek Saliyevich oyundu kızıt için birinci taşlagan ulaka 10.000 som jariyaladı. Emi tartışıp jatkılı emi. Raykan Alkanov'tan 2.000 som var. Demek birinci taştalgan ulakçıga, gökbörüçüge 12.000 som getet buyursa. Kettim mına. Uğalbaylaran turgan eken da tandın görü dünya. 11. номер koşu kılıp Samat'tı outqa aydap çıkarsak bir dep jantalaşıp beri jakta hareket komandası жүрөт. Samat surulup çıkalabı. Sol takımga basıp turgan Samat. Oy Samat. O Samat. Halda katı gün Samat. Ay jıldırı egen eken Samat. Kuku gitti. Kuku. Hareket komandasının en güçlü oyuncularının biri. Kuku da ortada жалгыз çıga albay turat görüp otasыңар. Eki komanda teң ушунчалык көгөрдү катуу тырышты. Kuku çıkpa. Aldanı katı gün ay. Beçara Kukunu sürüp çıkarıştı. Hem buldaki taktikalı oyunlardan biri. Eптеп ulak karmagan oyuncunu toktotuştun hareketi bu taktikali oyunlar özüңөр görüp otasыңар. Kukunu жақсы çıktı ele bирок Kukuga mümkünçülük berişpedi. Esep açılalık vakit bolsa şulda ötüp attat. 10. номер Börler komandasının oyuncusu Sраждинов Мирлан жана баягы эле Мусаев Урмат hareket komandasının oyuncusu. Урмат менен Мирлан. Урматты көрдүңөрбү? Aha, Урмат, Мирлан экөө катуу эрегишти, катуу көгөрдү экөө. Эңкей. Ой, бар екенсің ғой. Мусаев Урмат. Hareket komandasının oyuncusu Musayev Urmat aldı. Sol жағынан gördüңөр, sol takımga bastı. Бирок чыгалабы, чыгалбайбы топтон.
Hareket komandasында дагы эле сол такымга басып турат. Мусаев, Урмат. Ептеп чыгарышты Hareket командасы Тайгазанга жетти. Тайгы. Ой, мүмкүнчүлүк беришпеди. Ой, бөрүлөр барып чапкенде жабышты көйлөп кетиши мүмкүн. Олдага түгүнай, алдага куяй, ушундай болот. Атаңдын көрү дүнүйө. Не дейбиз? Бөрүлөрдө абдан чапчаңды кылышты. Hareket командасы ыргытып аткан жерден илип калышты, көрдүңөр өзүңөр. Улан Насакеев'ti. Oy. Mana. Şekitov Ermek menen Japarov. Ulan 15. minuta esep 1-0. Алгачкы мына бәрілердің дағы мына жана чишкен екен көрдіңер бі? Ай, қавай. Атамекен партиясынан 2000 сом, Райхан Алхановтан 2000 сом, Курманбек Салиевичтен 10.000 сом, ошону менен 14.000 сом Hareket командасынын оюнчуларына кетти. Эми oyun кызыйт азыр. Ой, азыр ушундай кызыйт oyun. Атаңдын көрү азыр көрүп алгыла. Азыр Урмат жетти деп атып. Сол жака басты. Жок, чыккан жок, аутка чыккан жок, ар жактан көрүп атасыңар. Hareket командасынын оюнчулары кайра артка сүрөп чыгарышты. Урматты. Кетти, кояй деген киши жок. Кетти. Урматта. Атаңдын көрөй. Урматта эми алдамай оюндар болсо жакшы. Жок, Урматка жабышып калышты. Бөрлөр командасынын оюнчусу Урмат чыгалабы чыгалбайбы азыр көрөбүз. Ортодо калган Урмат. Hareket komandasında. Ketти. Урмат, чап. Атаңгырай минген атагана кичине. Кыйыныраак. Ek öyle geçişi mümkün hazır. Cevap karmap kalıştı. Börülür. Hareket komandası aylasını tapmay turat. Börülür bolsa çapkın ede javuştu. Ek öyle vuruşu mümkün azı qarap turgula. Kan. Aldırdı. Börülür. Osmanov Joldosh emi qarap turgula. Azır oyundu qarap turgula. Emi Osman Aliyev Joldosh'un oynatkanын qarap turgula. Azır. Getdi Osman Aliyev Joldosh en güçlü oyunculardan biri. Azır Joldosh kızıklı görgözet boluş gerek. Joldosh Tayqazanga jetti. Hareket komandası Tayqazanga jetti. Жоқ, Жолдошты сүреп чыгашты, бирок кайра келген Жолдош. Атаңдын көрөй, капталдап кана калды Андрей жабышты. Андрей, Алсейитов Андрейдин жабышканын көрдүңөр, жана жылаң баш ойноп аткан Андрей. Анарбек, бирок Андрей деп билебиз. Таш Шайнер деген дагы кличкасы бар. Андрей Жолдоштон алып улакты жерге түшүрдү, көрдүңөр. Кайра алышты.
Уланда Улак ошол эле бөрүлөр командасы. Чабуулда Жапаров улан көрүп атасың. Насакеев уланда, бирок уланды аутка сүрөп чыгарганы кетишти окшойт. Ошентип экинчи бөлүмдүн акыркы секундалары кетип атат. Акыркы секундалар 30 секунд убакыт калды экинчи бөлүмдүн аяктарына. Эсеп болсо 1-0 Аракет командасы астында. Аракет командасынын жетекчиси Чокубаев Эдил, бөрүлөр командасы ГУВД Бишкек, жетекчиси Коңганжиев Молдомуса жана Кубатов Каныбек. Эсеп 1-0 акыркы секундалар. Акыркы секундалар 5, 4, 3, 2, 1, стоп! Ulan otandın görey! Ay 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 ay! Vay barakensin o, barakensin. Oylanayın Kuday. Gökbörünün tarihinde mınday salto jasagan bolgon emez. Ulagın ırgıttı, ulağı menen koşuy. Siz salto jasadı. Nasakeyif ulan! Ay ay ay! Ukmuş. Camok toğday oldu. Nasakeyif ulanga hazır kırgıtkan ulak üçün özgöçe ırgıtıp, özü de özgöçe taygazanға düşüp kayra çıkıp etken üçün Moldom Musa Koңганжиевтен emki ulaka $100 Alemi Nasakeyif ulanga özgöçe kırgıtkan ulak üçün, özgöçe kızık oyun göstertkendigi üçün Raykan Alkanov'tan 3000 som. Raykanova makırın stavkanı götürüp kızıtıp atat, görüp atasыңар. Momda jigitterdi koldoyuz degендер болса акыры мага келе бергиле, мен болсо айтып турам дагы могу жигиттерди сүрөш үчүн, дем бериш үчүн. Üçüncü bölümge geldik. Esep bolso 1-1. Hurmatlı Gökbörünün görmandары, Урматтуу көрмандар, мына өзүңүздөр билесиздер, эл аралык федерация түзүлгөн, бизде Кытай эл республикасы келип катышты, Афганистан келип катышты, Россиядан Алтай республикасы келип катышты, Таджикистан катышты, Казакстан, Өзбекстан командалары катышты. Бүгүн биздин арабызда атайын бул президенттик 7-чи кубокко келип катышып отурган Таджикстан Республикасынын республикалык Көкбөрү федерациянын президенти Холов Мирзали Хасанович атайын көчө учуп келди. Ар бир жыл сайын келип жүрөт. Таджик республикасынан
Холов Мирзали Хасановичке да чоң ырашык билдиребиз. Аякта да көч айтып берди. Ушул эреже менен ойногон биз Афганистан менен беттеш ойноп атабыз дейт. Өткөндө 69 афгандык улакчылар келип Ноорузда ушунчалык 9 күн ойын өткөрдүк дейт. Демек көрдүңөрбү? Могуреки бизден иштелип чыккан эреже менен көкбөрү кандай гана мамлекеттерге жайылып атат. Россияда болсо Алтай жакта болсо Хакасия ойной баштады. Алтай Республикасы биздин эреже менен ойной баштады. Тажикстанда да ушундай ойын болуп атат. Холов Мирзали Хасановичке да чоң ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, ушул оюнду абдан жогорку деңгээлге жеткиздик дейт. Жекеме-жеке оюн тилеккеге каршы болбоду. Ketdi. Aldaga tügünay hareket. Ketdi. Hareket komandasının oyuncusu ulaktı takımga bastı. 10. nomerdeki oyuncu bu Şeketov Ermek en güçlü oyunculardan biri. Ermekti жақсы bilesiңер. Hareket komandasında Ulak. Ulak kimnin kolundan düştü? Apkel koğla. Oşantip mına bugünkü günde özünüzler görüp otasızlar kanday dengeliге жетtik buyursa kuvonучтуу iş. Ата-бабадан қалған ерендердің ер ойыны, көкбөрінің сүйермандары, күйермандары ушундай көбөдүгөнүнө сүйүнүп отурабыз. Буюрса мына өреки Аккулат майданына батпай тургандай болуп турабыз. Демек, келечекте ат майдан ушул биздин көкбөр үчүн кандай шартта иштелип чыгыш керек, курулуш керекпи? Ушуну дагы менимче ойноо токшойбуз астыда. Бу дагы күчөйт буюрса, бул көкбөрү дагы көтөрүлөт. Ортодо жекеме-жеке баягы Мусаев Урмат жана 10 номердеги оюнчу Кушчугулов Самат. Есеп болсо 1-1, вакыт болсо 6 минутка кетти. Аракет командасынын оюнчусу алды. Сол жагына өткөрдү. Амалдуулук кылып көрүп атасыңар. Басты такымга жетишип калды. Алтынчы номер Саманчиев Радмир жана Мусаев Урмат аракет командасынын оюнчусу. Радмир аркы жагында атын секиртип койдуруп аткан Радмир. Бөрүлөр командасынын оюнчусу. Бер жакта турган Мусаев Урмат аракет командасынын оюнчусу. Жеке кармаш болуп атат, көрүп атасыңар. Азыр кими самалдуулук кылып улакты эңип кетет. Улак ортодо, эсеп болсо 1-1, убакыт болсо шуулдап өтүп атат. Үчүнчү бөлүм эреже боюнча 3 бөлүм 20 минутадан ортодо 10 минуталык эс алуу. Мына буюрса 3-чү бөлүмдүн 7-чи минутасы кетип атат. Ортодо болсо жекеме-жеке кармаш, таймаш, жанталашкан менен экөө бири-бирине эч кандай мүмкүнчүлүк бербей атат. Көрүп атасыңар өзүңөр. Ортодогу башка калыс Бектурганов Асан 2 оюнчуну алмаштырды. Ар жактан кайра 2 оюнчу азыр жекеме-жекеге кирет. Кимдер экенин буюрса мен азыр ортого киргенден кийин айтып берем.
Жекеме-жеке oyunga kirgen 11-ci nömerde Kuşçugulov Samat börülөр komandasının oyuncusu Kuşçugulov Samat 1987 жылкы mingen atı rekord jana 4-cü nömerdeki oyuncu bul Kuku Subankulov Kudaybergen Kuku kimi salat görөбүz hazır Börülör komandasının oyuncusunda Ulak jerde Albatta Emil Bekberjinov Emil özünün jigitlerin algandan keyin outqa çıkpagan hareket kılbayt beleng dep buyakta ança-munça uruştu эми albatta emgek talaga ketdi janaçı turgan iş oşo эле 6-cı nömerdegi Radmir Samanчиев 1986 жылкы жана Шекитов Эрмек 10-cü nömerdegi oyuncu Ermek enkeydi jetti Ermek jetti oң жаққа оңдонуп туруп басты Радмир ар жактан жанталаш жүрөт бирок Радмир эчтеке кыла алган жок Шекетов Эрмекенин күчтүү oyuncuların бир азыр көрөбүз Эрмеке мүмкүнчүлүк түзүп берип атышат жол ачып берген аракет кылат жок акырын oyun hazır Ermek çıkalav Ermek'e Joldoş gelip javuştu жок Joldoş jetti Joldoştu minген аты полковник Жылаңбаш ойнап аткан да кара күчкө салмайлар башталды Шекетов Эрмек ортодо чыга албай калды окшойт шайда ооп калды окшойт Эрмек азыр көрөбүз кимиси сурулуп чыгат Эрмекти эптеп чыгарсакпы деп атабы же Экөйлөп ургушу мүмкүн азыр экөйлөп Олду катты күнай жетишпей калышты көрдүңөр Улак жерде алды бөрүлөр командасы Эмил алдыбы Бекбердинов Эмил 1-ci номердеги минген аты доллар менен минген аты доллар Бекбердинов Эмил улан өткөр бертүр көрүп атасыңар уландын кандай кетип баратканын кетти Насакеев улан азыркы талабы көрөбүз бөрүлөр командасы Мына Жолдошта минген аты полковник 3-cü номер Жолдош Османалиев Жолдош күчтүү oyunculardын бири бөрүлөр командасы катуу чабуулга чыгып атышат көрүп атасыңар бөрүлөр командасы 3-cü номердеги Жолдош Аракет командасынын тегереги Тайгазанын тегерегинде бөрүлөр катуу чабуулда Жолдошто улак Жолдоштун минген аты полковник Vay gördüңөр улан кичине дагы таң көрү дагы бир кичине туура кыргытканда Тайгазанга бар ортосуна талт тешет эле эсепти ала албай калды окшойт аутка сүрөп чыгарганга аракет кылып атышат окшойт азыр көрөсүңөр Аракет командасында улак Аракет командасында Тайгазанга басып турган Куку чыгалабы ортодо калды азыр Кукуну аутка сүрөп чыгарышты окшойт да Кукуну аутка сүрөп чыгарышты ой кандай гана Hareket komandasında
Шекетов Эрмек. Улақты ал ойнатып отқан Шекетов Эрмек, Арекет командасының ойыншысы. Арекет командасы чабылды. Ай, улақ жерде. Бөрлер алды. Қатағынан көрі дүние, аутқа сүреп шығарышты. Жеке-жеке ойыншылар ортада 11-ші номердегі ойыншы бұл Құшығылов Самат жана 10-ші Шекетов Эрмек. Бірдіріп отқан Самат, бер жақта ыңғайлы тұрған Самат. Бөрлер командасының ойыншысы Шекетов Эрмек жетпей қалды. Саматқа да мүмкіншілік берген жоқ. Эрмек ыңғайын таппай тұрған Эрмек, қаяғынан келіп ақырын келіп иліп кетсем деп тұрған Эрмек, сол жағы оң жағы қайсияғы жақын бол депкен деп тұрған Эрмек, жан талашып атқан Самат, ұрдырып атқан Эрмек еңкейді, олаға жеткізген мүмкіншілік бермеді. Саматты дағы сүріп шығады, жоқ Самат! Олақ тегеректен шықты, демек жалпы ойнай бершет. Жоқ! Арекет командасы алды! Арекет командасы Андрей! Алсейітов Анарбек! Андрей дағы жүлдіру еді. Қавай Андрей жақшылы алды әлі, бірақ. Жапаров, Улан. Бірақ Уланды... Жоқ, Улан алдырған жоқ. Бұл жалдыру еді бе? Аут. Тілеке қаршы. Аут. Уақыт болса. Кетіп атат. 16-ші минута бүтіп, 17-ші минутаға уақыт кетті. Есеп болса 1-1. Ортоға Бөрлер командасының 6-ші номердегі ойыншысы Саманчиев Радмир шықты. Бір жақта Радмир улақа жақындатпай атқан. Таңдың көрі, қанда ғана сұрып шықты я, көрдіңар? Әме чығы, улақ жерді. Аут. Жеке-жеке орташқа мына Жолдош өзі шықты. Қамшыны тіштеніп қызыл формачан Бөрлер командасының ойыншысы Османалиев Жолдош. Минген аты полковник. Бер жақтан жанталашып атқан Арекет командасының 6-ші номердегі ойыншысы Сорбеков. Hoppa ketdi. Oy, barakensing qanday aldı. Alarınğa aldı biroq aldığı tügünay. Emne qılağız emi. Şundaylarda oladı. Esep 1-1. 3-cü bölümdün ayağına da жақындап қалдық. Hazır tiginde emday деп айтышқын, себебі ақырқы секундаlarda
Эсеп өзгөрүп кеткен убакыттар болгон биздин Көкбөрүнүн тарыхында. Акыркы минута. Акыркы секундалар кетип атат. 3-чү бөлүмдүн акыркы секундалары эсеп болсо 1-1. Акыркы секундалар. Акыркы секундалар. 5, 4, 3, 2, 1. Стоп. Стоп. Ким биринчи улакты ыргытат? Ошол президенттин кубогуна ээ болот. 7-чи кубогуна. Азыр 10 мүнөттүн ичинде тагдыр чечилет көрөбүз. Бөрүлөр командасында, улак бөрүлөр командасында болуш керек. Жок. Аракет командасы бер жактан жанталашып тартып атат, көрүп атасыңар. Мусаев Урмат эчтеке кыла албады. 8-чи номер. Бөрүлөр чабуулда. Бөрүлөр. 8-чи номер Насакеев, Улан. Насакеев, Улан. Аракет командасы жаза мамыга кетти. Улан бер жака. Мына алгачкы минуталарда
урматтуу Көкбөрүнүн көрмандары, өзүңүздөр билесиздер, ар бир ушундай бир президенттик кубокту уюштурууда биз бардык нерсенин баарын эске алып, жалгыз эле командалар үчүн ушул байгелүү орундар эмес, башка дагы бир өзгөчөлөнгөн оюнчулар үчүн дагы, аттар үчүн дагы жакшынакай байгелер бар. Анда эмесе бизде Чыган Чавандес деген бир жакшынакай сыйлыгыбыз бар. Чыган Чавандес бул оюнда Аракет командасынын оюнчусу Мусаев урмат болду. 10.000 сом. Чевер Чавандес, Казакстан, Иртаев Мустафа, 10.000 сом. Казакстан, кол чабып отуруңуздар. Мыкты ат деген номинациябыз бар. Мыкты ат болуп бул турнирде Бөрүлөр командасындагы уландын аты Рекорд. Таза оюн көргөзгөндүк үчүн алыскы Оштон келген Ош командасына таза оюн үчүн за справедливую игру Ош командасы капитан. Жеңем деген дем үчүн, күч үчүн дагы байгебиз бар. Бул команда Аракет командасы болду. За волю к победе! Тогузунчу орун 50.000 сом акчалай сыйлык. 9-нчу орун Манас Талас командасына. Сегизинчи орунду алган Ош командасын бияка чакырабыз. 100.000 сом акча. Жетинчи орун алган команда 100.000 сом. Сокулук командасы. Алтынчы орун 100.000 сом. Нарын командасына, Нарындын көкбөрүчүлөрүнө 100.000 сом. 5-нчи орунду ээлеген биздин Казакстандан келген көкбөрүчүлөр Жамбыл областы Олуята командасы. 5-нчи орун 100.000 сом. Казакстандын чемпиондору 4-нчи орун 300.000 сом. 4-нчи орун Талас областы Манас-Ордо Альянс команданын жетекчиси, уюштуруучусу, жогорку кеңештин депутаты Бабанов Өмүрбек. 3-нчү орун Казак Республикасы Алматы областы Жети суу командасы. 3-нчү орун 500.000 сом. 500.000. Экинчи орунду жана 700.000 сомду ээлеген бул Аракет командасы. Аракет командасынын жетекчиси Чокубаев Эдил. 700.000 сом. Экинчи орун Аракет командасында. Урматтуу калай калк, урматтуу көрмандар, мына буюрса 1-нчи орунга дагы келип жеттик. Анда эмесе
Азыр мына ушул 7-чи президенттик кубокты жана 1 миллион сом акчалай сыйлыгын кошо тапшырыш үчүн Кыргыз Республикасынын президенти Бакиев Курманбек Салиевичти чакырабыз. Börülөр komandası bөгөрүп атып 7-чи президенттин кубогун жеңип алышты. Биз азыр кезекте биздин Республика президенти Бакиев Курманбек Салиевичке берели. Мына кубок даяр, акчалай сыйлык 1 миллион сом. Бул команда Бөрүлөр командасы. Бишкек шаар ички иштер министрлиги Börülör komandası Bişkek şart İçki İşler Ministerliği Börülör komandasında buna kuboka güve oğlumuzlar özgöçe jasalgan kubok milyon som akçası menen Börülör komandasında da urcalık olça ödürkürülür. Азыркы сөздү Кыргыз Республикасынын президенти Бакиев Курманбек Салиевичке беребиз. Урматтуу замандаштар, урматтуу агайындар, туугандар. Ушундай эр оюндарды бизге мурас кылып калтырган биздин ата бабаларыбыздын арбага дайым баарыбызды колдоп жүрсүн. Элибиздин биримдигин сактайлы. Кыргыз Республикасынын эгемендүүлүгүнүн 15 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн баарыңыздарды куттуктайм. Баарыңыздарга ден соолук каалайм. Тынччылык каалайм. Аман эсен болгула, мамлекетибиз өнүп өсө берсин. Баарыңыздарды майрамыңыздар менен. Рахмат. Азыркы сөздү 7-чи президенттик кубоктун уюштуруу комитетинин төрагасы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Мадухмаров Адахан Кимсанбаевичке беребиз. Рахмат. Урматтуу Курманбек Салиевич, урматтуу мекендештер, бүгүнкү күн баарыбыз үчүн улуу майрам. Өзгөлөргө теңбиз деп, өз алдынча элбиз деп түндүк көтөрүп, эгемендүү мамлекет болгонубузга мына бүгүн туп-туура 15 жыл толуп отурат. Урматтуу туугандар, мына Көкбөрү башталардын алдында театрлаштырылган оюнду көрдүңүздөр. Ошондо Шаатанын зар какшап айтканы, берген батасы, бөлүнсөң бөрү жеп кетет, бөлүнүп кетти кыргыз деп, бөлөгөлгө кеп кетет деп, Айкөл Манаста айтылган осуятты жалпыбызга жар салды. Анан күнгөй тескей деп бөлүнүп жарылган эл кандай тагдырга туш болгонун ак үй күйүп, боз үй күйүп бул жерде шаңырагы түшүп отургандыгындагы өзүңүздөр даана байкадыңыздар. Biz bul görünüşte emni için dayardadık. Bolot Esентаевич Шерниязов, Султан Акемович Раев, биздин кыргыз эл акыны болгон Шайлообек Ниязов, мына ушуга окшогон бир топ азаматтар кыргыз бириге турган мезгил келди. Жаны бир кыргыз, каны бир кыргыз. Эч кандай бөлүнүшө турган эч кандай жок. Мына жорго сайышта дагы, жорго жарышта дагы келип, эки тарап келип чабышып атканда аксакалыбыз эмне деген улуу сөздөрдү бизге насият катарында калтырып айтып кетти. Ата журт буйласы болгон акылман Шаатанын каныбыз бир, жаныбыз бир деп ынтымакка чакырган ар бир сөзү жүлүндөн өтүп жүрөккө жетти. Ардактуу мекендештер, оюбуз ойго, тоюбуз тойго уланып, асманыбыз ачык болсун. Дагы бир жолу бүгүнкү улуу күнүңүздөр менен чын жүрөктөн куттуктап кетүүгө уруксат этесиздер. Эмесе урматтуу мекендештер, урматтуу бүгүнкү коноктор,
ушуну менен Кыргыз Республикасынын президентинин 7-чи көкбөрү боюнча 7-чи эл аралык кубогунун жабык деп жарыялоого уруксат этесиздер. Урматтуу мекендештер, бардыгыңыздарды бүгүнкү эгемендик күн менен президенттин атынан албаш чечтин өз атынан сиздерди куттуктап, сиздерди ишкооздор бар үчүн көк бөрү мындан дагы өркүндөп өсөт, жашасын Кыргызстан. Элибиздин аймакташылык сүрөмүздөрдүн алдында Кожомкул командасын, Суу Самыр командасын, Бөрүлүү командасын, гимндин коштоосу менен кол чап узатып